Assalamu alaikum. Alay bağbanları, assalamu alaikum. Alaydı çarbekir adamları, salvansızları. Biz bugün sizlerden şu alay jergesine Burguraja Bağbanlar Bilimliğinin halkağında sort tanıdığı boyunca seminer ötkeni geldik. Bu seminarga men Abdullah Taşıyıç, bizim tanıştırıp eden, o sonra Burguraja Bağbanlar Bilimliğinin жетекçisi olan. Bundan sonra biz Merinos koyu boyunca daha bir hadisat belirlemiz. Menden keyin ошол Merinos koyu жөнүндө сүйлөп берет. Бул жерде силерди биз үйрөткөнү келген жокпуз. Биздин негизги максатыбыз ушул райондордогу бардык багбандардын башын бириктирүү. Ушул Алай районунда канча багбанчылык менен алек болгон кишилер болсо, ошолорду бир группага киргизип, ошол группанын алкагында иш жүргүзсөңөр деген сунуш менен келгенбиз. Анан кийин экинчи маселебиз ушул сорт тандоо. Сорт тандоодо бардык республикаларда азыр жумуштар жүргүзүлүп атат. Ошонун катарында биз дагы жумуш жүргүзүп атабыз. Биздин эми силерге бере турган баалуу кеңештерибиз бул бардыгыңыздар бир түрдөгү бир аймак, бир мөмө, бир айыл, бир мөмө, же болбосо бир область, бир мөмө деген иш чара менен ошол программа менен иш алып барсаңыздар, эртеге ошол силер өндүргөн мөмө жемиштер базарда жакшы баада жана мындай убактысын кечиктирбей кетет. Күтүп отурбайсыздар да. Эми негизинен эле азыр мен Алай жергесине келгенде өзүнчө ойлонуп келдим эле да, бул жерде бак тарап кандай экен десем, жолмо-жол карап бердим, алма аябай көп экен да. Мына огороддордо бар экен, анан адан сырткары баягы 10 сотик, 20 сотик, 30, 40, 50, 1 гектар адан ашык алмаларды көрүп келдим мен жолдо. Ар ким өзүнө жараша аракет кылмакчы, бул да жакшы. Мына Алайда алма аябай жакшы болот. Башка региондорго караганда силерде зыянкечтердин 80% мына суукка чыдабай жерде жашай албайт да. Бу жерде алма жакшы болот. Ошон үчүн алмага өтө акцент койгула. Мына алманы азыр эң акыркы 3 сортун биз элге тандап, ошону сунуштап келе жатабыз. Бул Red Chief деген алмасы. Red Chief бул ошол эле Крипсон, ошол эле 5 жылдыз, ошол эле кызыл алма да. Бирок эң акыркы усунда чыгарылып, элге мындай пайдасы, анан кийин элге мындай өстүргөн адамдардын салган кирешесин кайра тез чыгашасын тез чыгарып бере турган сорттогу алма. Кызыл алмалардын эң акыркы эмеси. Мындай усовершенствовать эткен сортту Red Chief деген алма. Анан бул Red Chief алмасы жатыш боюнча, холодильникте туруш боюнча чемпион. 8,5 ай жатып берет да. Бул деген эгерде биз алманы немеде октябрда же ноябрда киргизе турган болсок, ошодон эсептеп, июнга чейин тынк этпей туруп берет да. Июнга чейин ошол холодильникте бузулбай, холодильникте баягы алма жирип кетпейт. Анан эмне эле бир сортко эле өткөзөбүз деп аракет кылып атасыздар дешиңер мүмкүн да. Эмне ошол Red Chief же Golden Delicious же Granny Smith же болсо Gala Mask деген алмага эмне жармашып калдыңар дешиңер мүмкүн. Бул алмаларды Москва тааныйт. Бул алмаларды Казакстан тааныйт. Бул алмаларды Европада тааныйт. Эгерде биз буну экспортко чыгара турган болсок, бунун өзүнүн документи болот. Мына көчөт алган жериңерден булардын өзүнүн
сертификаты болот. Ошол сертификаты менен алып туруп, анан ошону алма багып баштаганыңардан баштап, жердин анализин, суунун анализин, бул алманы анан журнал кылып туруп, кайсы маалда кандай препараттар менен дарылаганса, ошолорду жазып, числолорун коюп, кадимки документ кыласыңар да, ошол документиңер менен алмаңар импортко кете берет. Муну эң жакшы сорттогу алмаларды силерге сунуштап атабыз, анан кийин Golden Delicious. Golden Delicious мына эң сары алмалардын эң акыркы усулунда чыгарылган сары алма. Муну дагы өтө жакшы жейт. Анан мына Франция деген мамлекет бар. Францияда эки эле алмага уруксат берилген да. Star Crepson деп коет. И анан Golden Delicious. Эки эле алмага уруксат бар, башка алма эктиришпейт, отургуздурбайт. Ошол Франция ошол менен объемго чыгып, дүйнө жүзүнө французский алмалар дагы Европада жакшы кетип аткан себеби ошол. А бизде болсо сорттор аябай көп. Ошол сортторду биз мындай базарга алып чыгарбай атабыз. Биздин алмаларды Россияда киргизский яблоки эле деп коет. Анан КамАЗ ряддын эң этегинде турат. Эң биринчи немелер? Бакудан келген алмалар, Турциядан келген, Польшадан келген, ошон туруп, эң акырында биздин алмалар турат. Биздин алмалардын сорту ушунчалык таанылгыс болуп кеткен, өзгөрүп кеткен. Бир алмага бир алманы улай берген, бир алмага бир алманы улай берген. Питомник бузулгандан кийин ошол питомникте канча адам иштесе, повру деле питомникчи болуп кетти, шофуру деле питомник ачып кетти, баардыгы питомник болуп туруп, анан сорт тандоодо ошол мүчүлүштүктөр келип чыгып, акырында биздин алмаларды эч ким тааныбай калды. Ички базарыбызга биз канча болсо өзүбүздүн өндүрсөк боло берет. Ошол жерде дагы кандай сорт болсо отургуза берсек боло берет. Бирок эме алмаларды отуруп, карлик жана поликарлик алмаларга көңүл бөлүшүбүз керек. Себеби дегенде салман вложениябыз 2-3 жылдан кийин кайра бизге чыгып баштайт. А берки высокорослый Өзбекстандан, Тажикстандан, дагы башка жерден келген СНГда өзү жакшы көчөттөр пока жок. Мына Ташкентте Алишер Тураев деген киши эми ачык туруп азыр ошол коконгресс чыгарды, инвентура лабораторияда. И анан Павлония чыгарды. Инвентура кылып Павлония чыгарды. И анан кийин жүзүмдүн бир 9 сортун чыгарды. Вот ошого эң сапаттуу Павлония, эң сапаттуу гиластар, эң сапаттуу жүзүм ошол Алишер Тураевда бар. Себеби дегенде бул дүйнөлүк стандартка жооп берген лабораториясы бар өзүнүн. Жалгыз киши ошол Австриядан грант жазып, проект жазып, грантовый акча утуп алып, азыр ошол киши иштетип атат. Мына эми биздин эң эле баягы аксап аткан жерибиз ошол базар бап алма чыгара албай атабыз, анан көлөмү жакшы болбой атат. Эгерде Кыргызстан, Францияга окшоп туруп, азыр мен айткан 3 түр алма бул эмеге жатат, кышка сакталат. Анан бир түрү ошол галамаск деп коет, бул ошол июндун башында бышакты. Ошондой алма. Бул эрте бышар алма. Анан той топур болуп аткан маалда аябай керек болгон алма болот. Ошол кезде бышак. Анан дагы бир айтып кое турган нерсе, мына суук жерде мына карагат, крыжовник, ежевика, калина, брусника деген немелер бар да, бадалуу. Жалпыз өскөн Россиядан келет көчөттөрү, Сербиядан келет, анан Турциядан келет, Нидерландыда аябай көп. Ошонун көчөттөрүн алып келип туруп, мына биздин өзүбүздүн огороддорго мына муздак аба болгон жерде аябай жакшы болот экен да. Мына ошондой баарына чоң эмеге, алма же гилас эмеге караганда буларды рентабельный болот экен. Акча табыш боюнча мына карагат, мен айтып аткан ежевика, брусника, калина деген бар, ушуларды бизде дагы жакшы өсөт экен. Мына чоң алайдын территориясында, мына өзү алайдын өзүндө
Каракулжада, Чаткалда, Көлдө, Нарында өтө сонун өсөт экен. Буга бирок биздикилер